Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Рамазан айыңыздар кут болсун. Кармаган орозоңуздар кабыл болсун. Бар жоңуздарда ушул орозодо эмне тилесеңиздер, ошол тилегиңиздер кабыл болсун деп айтып кетер элем. Бүгүн мен түз эфирим менен группаларга бөлүшкөн жокмун. Ушул айтып жаткан сөздөрүбүз, далилдерибиз деги эле ушул Күмтөрдүн айланасындагы чындык, архив катарында менин баракчамда сакталып калсын деген максат менен чыгып атам. Урматтуу мекендештер, жогоруда айткандай эле, темада белгилеп өткөндөй эле, ууланган Күмтөр баяны. Эсиңиздерге сала кетсем, 2014 жылы Садыр Жапаровдун күздө 2015 жылга жакын саясатка аралашкан 10 жыл кетебин окуп, андан кийин эле анын ушул Дөөлөтбек Жапаров, анын бир тууган иниси Садыр Жапаров топтогон ошол 20 канча комиссиясы болуп, ошол Күмтөр боюнча комиссиянын төрагасы болуп жүргөндө Садыр Жапаровдун Күмтөрдүн айланасында топтогон фактыларын ошол ууланган Күмтөр баяны аркылуу окуган элем. Ошол боюнча кыскача контекст катарында фактыларды айтып кетсем. Ууланган Күмтөр баянында Садыр Нуркожоевич ушу канадалык шылуундар деп өзү белгилеп кеткен. Мага $100 миллион сунуштаганда мен албай койгонмун, анткени канадалык шылуундар Күмтөр алтын кенин ачып жатканда Европадан биздин Күмтөрдү залогко коюп, кредитке акча алып, Күмтөрдөгү фабриканы Европадан алган акчалар менен курган. Ошол акчалардын жарымын канадалыктар жеп койгон деп белгилеген да ошол жердечи. Ошондой эле ошол ал акча бизге коррупциялык, экономикалык чыгымдардын бири деп айткан. Ошондой эле канадалыктардын биздин мөңгүлөрүбүздү талкалагандыгы, деги эле ошол цианидтерди жанагы Петров көлүнө төгүп жатканда бир 100 метр эле ошол жанагындай пленкаларды астына төшөп, калган жагына төшөбөй койгон. Ошол жерден булактар жарып чыгып, элди уулап Нарын дарыясына куюп жатат. Бул деген биздин экологиябызга келтирген зыяндары деп айтканда, ошол китепте жазылып турат. Мен ушул китептердин бар жоң шилтемесин мен өзүмдүн баракчама тарых катарында таштап кетем, урматтуу мекендештер. Ушул жазган Садыр Жапаровдун жазган фактыларына жараша Садыр Жапаровду улуттук лидер катарында биз сиздерге сыпаттап, ушул киши кыргыздын келечеги үчүн ушинтип күйүп жатат деп, ушул кишинин артынан ээрчиген кезинде шакирттеринин бири болчук. Бирок тилекке каршы 6 октябрдан кийин 2020 жылы Садыр Жапаровдун чыныгы жүзүн көргөндө биз анын Кыргызстанга мындай көптөгөн баягы уурулар менен соодалашып алгандай түр көрсөткөндө биз аны колдобой калдык. Менин ошол жогорку кеңештен кеткендигимдин бирден бир себеби эки достун кенедей ушу чындыкты чыркыратып айтып турган жаш кызга эрегишкени болду. Дал азыр ошол жогорку кеңеште болгондо ошо Күмтөрдүн айланасындагы маселелерди, жер үйдүн айланасындагы маселелердин баар жогун көтөрөйүн деген менин ошол чындыкты трибунадан жаңыртып турайын деген ой максатым бар эле. Тилекке каршы ал ишке ашкан жок, ошентсе дагы тарыхта калыш үчүн ушул чындыктарды айтып өтөйүн, урматтуу мекендештер. Экологиябызга келтирген зыяны үчүн $7 миллиард айыпка жыгабыз канадалыктарды деген. Кана $7 миллиард. Кана ошол жана мутантка айланган. Жана мен гезиттин мен өзүнүн баракчамда чыгардым, Садыр Жапаровдун өзүнүн барып, жана оозу мурду кыйшайып калган, канчалаган келиндердин ушу майып балдарды төрөгөнүн, малдардын жанагындай мутант болуп туулгандарын, деги эле ошол жерде аксакалдарды айыл апада жана Күмтөрдүн айынан, цианидтин айынан ошол жерде ууланган жерлерди баар жогун сүрөттөрүн чыгарган болчу. Мына ошол Күмтөрдүн кесепетинен биздин ысык көлдүк жердештерибиз азап тозок тартып атат. Канчалаган балдарыбыз ушул сарууда кармалган деген маалыматтарды жакшы билесиздер. Ошон үчүн
айтып кетер элем да, качанга чейин алданабыз. Баягындай ооба билип турам, абдан оор мамлекеттик машина сиздерге каршы иштегенди, колунда ошо болуп көрбөгөндөй уурулардан кустуруп алган акчасы бар болгондо, болуп көрбөгөндөй бийлиги бар болгондо, башаламандык, зулумдук, өкүмзордук турганда жаш кыздарыңыздар ошолорго каршы күрөшө албай аткандыгын көрүп турасыздар. Бирок бар жогу бириксе, бар жогу ушул туура эмес иштерди айтып турса, Кыргызстанда албетте өнүгүү болот. Биз жакыр мамлекет эмеспиз, биз тонолгон, уурдалган мамлекетпиз деп бизди эмне деген мыкты ойчулдар айтып келет. Ошондуктан баягы жүрөгүмдө оргуштап турган чындыкты айтпай тура албадым. Ошол эле канадалыктарды качан 7 миллиард долларга айыпка жыгат экологиябызга келтирген чыгымдар үчүн. Кумтөр деген 500 миллион доллардан жылына берип турат дейт. Кумтөрдүн бизге келтире турган пайдасы 500 миллион доллар эмес да, миллиарддаган долларларда. Чыгымдарычы? Чыгымдары эртең мына жаш муун сиздерге, бизге калат, биздин балдарыбызга калат. Кыргызстан талкаланган ушундай көз боемочу алдар көсөлөрдүн колунда калганы турат. Мына азыр ошол демократиялык уюмдар түптөлүп, ошолор дагы ошо чындыкты айтып чыгып атышат. Негизи эле 1 жыл мурда эле айтып чыгыш керек болчу. Бар жоюңуздардын башыңыздарга келди ушундай кыйынчылыктар. Бизге болгон жанагы фейктердин чабуулдары, баягы маалымат жетишсиздиктен улам бизде ошол бүткүл ошо Садыр Нуркожоевич өзү кезинде айтып жүргөн кара жашиктери менен КТР баш болуп, ЛТР тош болуп, жанагы саясатка аралашкан 10 жыл деген китебин жазып берген Чолпонбек Абыкеев сыяктуу жалданма аксакалдар бизге окшогон жаш кыздарды жамандатып атып, элдерге жаман көрсөткөнгө аракет кылышты. Бирок мына ыйык орозо күнүндө айтып коеюн, чындык бар, Кудай бар, анткени Кудай бар. Адахан Кимсанбаевич ар дайым айтып келет, чындык бирөө, ал элге гана таандык деп. Өз бактыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Мейли мандатын алса алсын, мейли биздин өмүрүбүздү алса алсын, мейли башыбызды алса алсын. Бирок тилибизди жулуп, кесип алып кое албайт. Биздин чындыгыбызды алып кое албайт. Өз бактыбыз үчүн, өз тагдырыбыз үчүн өзүбүз күрөшүшүбүз керек. Ошондуктан мен өзүмдүн Facebook баракчама ууланган Кумтөр баяны, саясатка аралашкан 10 жыл деген Садыр Нуркожоевдин жазган китептерин мен сиздерге маалымат иретинде таштап коем. Өзүңүздөр окуңуздар дагы, акыркы берген пресс-конференциялары менен салыштырып көрүңүздөр. Чындыкты өзүңүздөр издеп табыңыздар. Сиздерге ушуну айтып кетет элем. Орозонун күнүндө чындыкты билип туруп, унчукпай отура берүү менин абийирим тынчтык берген жок ал нерсеге. Ошондуктан сиздерге тынчтык каалаймын. Сак саламатта болуңуздар. Сиздерге эркек кызыңыздар салам жолдойт. Буйруса дагы жакынкы күндөрү көрүшөбүз. Баары бир күнү чындык орнойт.